Assalamu alaikum Ortasay жашоочулары жана шаурма сүйүүчүлөрү. Бүгүн кайрадан эле мен Ортосайда ачылган нарын номер 1 вкус Карпинки деген шаурмасын кылып жеп көрөйүн деп уруксат сурадым. Мага уруксат беришти. Мына көзүдө көрүп аткандай эле мен өзүм кылып аткан кезим. Азыр көрөмүн канчалык даамы кандай болот экенин өзүм кылган колум мененчи. Анан кийин плюс еще оюмду критериямды жазып кетем. Эмнеси аз болуп калды мен үчүн, эмнеси көп болуп калды же идеальный элеби, идеальный эмеспи. Ошондо как раз сиз дагы карап өзүңүздүн оюңузда жазып койсоңуздар болот. А так көрүп турасыздар, опыт бар. Не болсо да мындай шаурмаларды күртүтүп жүргөнмүн, сэндвичтер кылып жүргөнмүн. Ана бисмилла. Biraz сухой тұтып қалып тұрмын. Жана берке повар айтып да. Мына соусынан көбірек қош десе де мен жақсы эле деп жаңа белый соусты башында маза еткендечи. Кетчуптан көбірек қош қой деп айтқан. Кетчуп мен анча жактырбайм билем просто. Ошого кетчуп азыр эле кошко билем. Жана белый соусту көбірек кошкум керек экен башындачы. Ошондо могу шаурма прям идеальный болмок экен да. Азыр вкусу бар. Чесночный оттенок берип атат, жакшы эле соусу. Но бир аз болсо дагы сухойраак болуп калды. Но ничего. Зато главное помидорлары, огурцлары, картошка фри, эттери свежий и дамду. Сиз дагы келип туруп, өзүңүздүн наполнительдеп туруп, толтуруп шаурма кылсаңыз болот. Кайсысын алып коюп, кайсысын берип коюп. Рахмат чоң.